Жараткан берген жагдайда тайманбас тайбас эр кайда. Жүрөгү батыр туусун тутар, мүрөгү жалтыр суусун жутар жан кайда. Канаты сынса кайнардан, кара тер түшсө кайрадан. Бек намыска турар жигит, мекенимде улам жигит кайралган. Гүл сары шапкан шаң төрү, кабылан көк жал көк бөрү. Кайратың таштодой, жүрөгүң солуп марш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Кайратың таштодой, жүрөгүң солуп марш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Кыргыз элинин эзелтеден бери келе жаткан улуттук оюндарынын бири бул көкбөрү экендиги талашсыз. Кыргыз эли чыныгы кыргыз экен, кандай батырлары, мыктылары бар экендигин даңазалап келген бул улакчылар жана алардын канаты болгон аттар эмеспи. Мынакей алдыда 21 март ага карата Кыргызстандын көкбөрү боюнча клубтары ич-ара мелдешке катышышат. Ал эми Кыргызстандын мыкты көкбөрү боюнча клубтарынын бирден бирлери бул ынтымак командасы. Ал эми эрендердин оюнун көкбөрүнү бүгүнкү күндө Кыргызстанда сүйүүчүлөр, көрүүчүлөр жана ошондой эле көкбөрү ойногон жаштар дагы күн санап өсүүдө. Мына алардын катарында ынтымак командасынын жигиттеринин аттары жана алар бул көкбөрү оюнуна кантип кайтып келип калган туурасында дагы сиздерге алдыдагы Sport Life программасынан кененирээк маалымат бермекчибиз. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Жазбай тизгин алда, кайратың таштодой, жүрөгүң солуп марш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Мынакей учурда Sport Life көрсөтүүсүндө биз көкбөрү боюнча алдыңкы командалардын бири болгон ынтымак клубу боюнча сөз кылып жаткан учурубуз. Ал жердеги аттар, көкбөрүүчүлөр, айтор өзүбүз байкагандай жана сиздер көргөндөй көкбөрүүчүлөрдүн көпчүлүгү 90% дейли улакчы болуп калган бирден бир себеби бул ата бабабыз чаап келген, ал жолду улантып биз дагы көкбөрүүчү болуп калдык деп айтышат. Ал эми жалпы ынтымак командасы кандай түзүлгөн? Анын тарыхы кандай кызыктарга бай экендигин толугураак билиш үчүн биз Талас областына караштуу Көкбөрү федерациясынын вице-президенти Көчөркулов Аскат Адылбековичтен билели деп чечтик. Айта кетсеңиз, сиз дагы көкбөрү ойнойсузбу? Биз балдардай болуп көкбөрү ойнойбуз, бирок көкбөрүгө кызыгабыз да. Биз ушул жака келгенден мурун биз балдарга ошо спонсор болуп, балдарды колдоп эле жүрчүк, бирок биздин ата тегибиз бул балдардай болуп көкбөрү тарткан эмес. Сиздики жеке? Меники жеке көкбөрү тарткан эмес. Биз өзүбүз көкбөрүгө кызыгып, көрман болуп, кичинекейибизден бери атка өзүбүз кызыгабыз. Ошо менен эле биз ушу федерацияга келип калдык да. Балдарга жардам берип, бала уюштуруу иштерине жардам берип жүрүп, ар кандай иштерди кылып жүрүп, анан ошо бизден буга чейинки жетекчилер бизди ошо биздин талантыбызбы же кандай бир эмебизди байкап, ушу келгиле кийинки жаштар силер дагы ушу көкбөрү федерацияны жетектешиңер керек деп, ар бизде Талас областында мындай 3 жылдан кийинки поколение өткүзүп берет да. Ага чейин бизде Талас Бегалиев деген агабыз жетектеп келген Талас областынын көкбөрү федерациясын. Талас областынан бир нече команда келиптир. Ошондо бул ич-ара дагы тандоо же сынообу? Бул мындай да, биздин ынтымак командасы жана Бакубат Талас командасы булар высший лига ойнойт да. Анткени булар деген высший лига 6 команда болот. Кыргызстандагы күчтүү командаларды 6 рейтингине карап
6 команда негизи высший лига ойнойт. Ошон үчүн ынтымак азырынча бүгүнкү күндө рейтинг боюнча эң биринчиде турат. Анан кийин достук командасы турат. Оштон келген өзүңүздөр билесиздер. Анан кийин Бакубат командасы турат. Ошо Бакубат командасы да биздин Таластын жаш балдары, жаштарынан түзүлгөн балдар. Алар менен чогуу биз менен иштешет. Федерациянын биздин мүчө, бизде Талас областы федерациясында. Былтыр Бишкектин 140-жылдыгында биринчи орун алышкан, президенттин кубогун утушкан былтыр. Ынтымак боюнча айтып келсек, ынтымак 2013-жылдан бери федерация менен чогуу федерациянын командасы болуп келатат. Талас областынын курама командасы болуп келет. Ага чейин клуб болуп Чаткал деген байкебиз алган. Анан кийин 2013-жылдан баштап областтын ким федерацияда келсе, ошо команданын кураманын командасы болот да. Баягы курам командасы болот. Анан ошолор 2013-төн бери биз ушул убакка чейин 3 жолу президенттик кубогун уттук чоң эмелерден. Андан сырткары 2014-тө эме көчмөндөр оюнун биз жетектеп бардык. Талас областы биздин ошо федерация жетектеп барды. Жана ошондой эле Экспого биздин федерация жетектеп барды. Казакстанда болгон оюн өзүңүздөр билесиздер. Анан 2018-де биз Норузда утканбыз. Анан ошондой үчүн бизде 12 баланын 5-өө биздин командадан кирди, ынтымак командасынан кирди. Жана ошондой эле капитан Койгелдиев Марлис биздин командадан болду да. Ошондой бизде федерация өзү республиканский федерацияда ушундай эме бар. Ким Норус тутса, ошо кийинки келаткан ошо жылдагы чемпионатта ошо команда түзөт дегенчи. Бул ындай да ар бир командада бирден жетекчи болот. Бизде Айтбаев Курмантай деген байкебиз, жетекчи ынтымак командасынын тренер Тазабеков Ислам. Бул ушу киши көчмөндөр оюндарында главный тренер болгон 2014-жылы. Экспого алып барып келген ал киши жетекчибиз. Биздин өзүбүздүн ветврачыбыз болот. Балдарды машыктыра турган эмебиз болот. Анан бала 12 негизи көкбөрүнүн устав боюнча 12 баладан ойнолот. 12 баланын бирөөсү капитан болот. Бизде азыр Мадылбек уулу Нияз деген. Ошо көбүнчө балдарды тренировка кылдырганда тияка бияка алып жүргөндө негизги ответственность ошол киши да. Бизде капитан болот. Ат боюнча дагы 12 ат, 12 бала болот да бул жерде. Мисалы жылдын башында кирген 12 бала жана ошол эле 12 ат жыл аягына чейин ойнош керек. Башка командага кетип калганга же башка эмеге ушундай да bizde республиканский устав эмеде көкбөрүнүн эрежеси боюнча ушундай. Башка командага жыл этегине чейин кире албайт. Же башка атты биз башка командадагы атты биздин командага 9-майда же 31-августта киргизген болбойт да. Аттар боюнча аттарды көбүнчө бизде өзүбүздүн бир агаларыбыз бар. Бул жерде мындай да ар бир аттын 12 аттын 12 ээси бар да. Ал кишилер мындай ар ким өзү ат сүйүүчүлөр, мисалы үчүн ат багып ушундай аларга кумир болуп калган да бул нерсечи. Ошон үчүн алар биздин ынтымак командасынын мындай айтканда күйөрмандары, ынтымак командасынын сүйөрмандары дегендер ошо кишилер бизге ошо байкелерге ушул рахмат айтып коюшу керек. Ошо байкелердин күчү чоң да. Анткени ар бир атты багыш үчүн ай сайын бир үй бүлөнү баккандай акча кетет да. Анын витамини бар, балдарга чөбү бар, жеми бар, суусу бар, сарайга аренда берет, например, ветврачка төлөп берет. Ошондой эмелер, ал чыгымдардын баарын ошол агаларыбыз өздөрү эме кылышат. Бирок ошондой бир үй бүлөнү баккандай акча кетет да. Ошондой эле жана биз атты көкбөрүдө мыкты аттар дагы баалар дагы арзан эмес да. Мисалы үчүн 5 миң доллардан, 10 миң доллардан, 15 миң доллар кээ бир аттардын баасы жок да. Мисалы үчүн ошол сыяктуу аттарыбыз бар. Баягы көчмөндөрдөн кийин биздин аттарды сурагандар болгон. 100 миң, 50 миң беребиз дегендер да болгон казактар үчүн. Бирок намус үчүн биздин байкелер берген эмес да. Бул биздин кыргыз үчүн, кыргыз эли үчүн, жер үчүн чабыла турган аттар деп берилген эмес да. Негизи аттын ээлери федерацияга карабастан өзүнүн жеке ыктыяры калоосу менен сатып ийсе берип салса болот башкаларга, Ооба. Эми ал кишилер бизге ошо ойнойсуңар быйылкы жылга беребиз деп беришет, 3 оюнга беришет. 3 оюндан кийин ошо күзүндө эми ал ар кимдин өзү да сатып жиберсе бала эме болот. Жаракатка аттын абалына өзү хозяин ушинтип берет. Берип атканда дагы байкелер ал ат мындай болуп калат, тигиндей болуп калат деп эме албайт болгон. Бирдемеси болуп калса эми ал кишилер өздөрү эме алат да. Бирок биздин балдар да эми ошого аяп чабышат, аракет кылышат, чтобы аттарды жаракат кылбайын депчи. Анткени бир аттан эме кылсак ал биздин команданын ошо структурасы бузула баштайт да. Анткени өзүңүздөр билесиздер, балдар дагы бөлүнөт да. Чабуулчу, коргоочу, ортодо ойноо позициялар бөлүнөт да. Анан бир позициядан эле бир ат жаракат алып же бир бала жаракат алса эле ал вес команданын ошо эмеси бөлүнөт, бузулат да команданыкычы. Биздин ынтымак командасында Анарбек уулу Сейитбек ошо бизде контракт менен ойнойт. Калган балдар 11 бала бизде баягы өздөрү негизи көкбөрүгө кызыгып, ушинтип кичинекейинен баягы эметип өздөрү ойнойбуз.
Анан могу ынтымакта ойногон 12-11 бала, ошо 12 бала тең көбүнчө эле ушу намыс үчүн. Анткени бул балдарга деле көп тияк бияка чакыруулар келет, бирок биз өзүбүздүн ушул жашоого келгенде бир область үчүн, өзүнүн намысы үчүн, өзүнүн команда үчүн бир ойноп коелу деп бул балдар жүрүп атат да бүгүнкү күндө. Бул балдарга рахмат. Анан бул балдарга биз шарт түзүп беребиз. Жаткан жатаканасы баардыгы жакшы, 3 мал, 4 мал тамагы бар. Буларга да өздөрүнө жакшы шарттар менен футбол ойношот, тренировка залдарга барышат, кадимки спортсмендердей. Бүт кийимдерин алып беребиз, спортив бүт кийимдерин, формалары, баардык шарттар бар да, мындай айткандачы. Атат, мисалы, уткандан кийин ошол байгелердин баардыгын 12 бала 12 атка бөлүнөт тегиз. Канча бизде федерациядан жетекчилик тренерлер эч кандай бул акчага эметилбейт, албайбыз. Болгону ошо 12 бала 12 атка бөлүнөт. Kökürök жазбай тизгин алда. Жалпы ынтымак командасы жөнүндө айтсак, каалаган оюнчу кире албайт. Бизде кыштай айыл өкмөт район арасында оюндар өтөт. Ошонун арасынан жакшы балдар, жакшы аттар тандалат. Ошо байкелерибиз, калыптар бар өзүбүздө, байкелер. Ошолор тандап, ошолордун немеси менен элдин тандоосу менен келет бул жерге. Бизде да аттар да тандоо болот. Жана алдыда айтып өтүлгөндөй, райондук масштабта тиякта айыл өкмөттөр болот, Талас областынын ичинде өзүндө. Ошол жерден тандайбыз. Эми берде бардык эле сборный, Кыргызстан сборныйына чалган аттар көбүнчөсү. Мисалга алсак, Геркулес, Ахиллес, Торнадо. Берден бардыгынын өзүнүн милдеттери, жумуштары бар бул аттардын. Ортого ойнойт, нападение, защитанын аттары да. Ушундай кылып балдарга ылайыктап тандайбыз. Bağış oynatıp atkan Bağış'ın 10.000 son ıntımak komandasına. Biz ынтымак командасына бул жерде Норус турнирин даярданып, азыркы учурда 20 күндөн бери ушул жерде жүрөбүз. Бул ынтымак командасында мен 4 жылдан бери ойнойм. Жана ошондой эле жакшы жетишкендикке жетип, Кыргызстан сборный командасында да ойноп келдим. Бул көк бөрү мен үчүн Кыргыздын улуттук оюну жана кыргыз спортунун жүзү деп коет. Ошол себептен чыныгы жигиттердин оюну дейт. Ошол себептен көк бөрүгө аябай кызыгып, ата тегим улакчы болгондуктан көк бөрү менин да канымда бар окшойт. Ошол себептен көк бөрүгө кызыгып калдым. Мен 2015-жылы Кең Талас жаштар деген командада чапкам алгач. Андан кийин Мурас, анан ынтымакка келдим. Ынтымакка чапканыма 2 жыл болду. Быйылкы жылы ынтымактын курамында жаңы ат келди. Быйыл ушу Байрак деген атты алдыртып, азыркы күндө ынтымактын составында ушул ат менен ойногон жатам. Эми бул ат мен ойногон себеби бул защита курамында. Өзүм защитага ыктай берем. Ошондуктан ушул ат менен быйыл ынтымактын курамында защита кылайын деп чечип атам.
айбаты, эзелтеден көкбөрү, эрендерден таймашы. Азаймаган айбаты, абалтадан көкбөрү, арстандардын таймашы. Тұлпарының жалында қарулы қол қарышқан, жуа кире тартышып, алышқандан алышқан, алқа-шалқа тергетіп, атын беріп тердетіп, алдырышпай намыстан. 7-8 классыман баштап көкбөрүгө кызыккан, ататай мулакчы болгон. Ошол атамдын ээрчип, байкелердин аркасынан көкбөрү ойноп келатам. Ошонун аркасынан 2015-жылы Бакаята болуп, ушул жерге биринчи жолу оюнга келгем. Андан кийин 2017 дагы Бакаята болуп келип, былтыр 2018-жылы ынтымак командасына кошулгам. Ошо ынтымак командасына оюн көрсөтүп келем. Быйылкы сезондо ынтымак командасынан Менген аргымагым Каракуш. Бул Кыргызстан курама командасында Анарбек уулу Сейитбек 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна оюн көрсөтүп келген. Ошол аргымакты нападениянын аргымагы буюрса ушул ат менен оюн көрсөтөм. Бул ат ошо защита курамында ойнойт. Бул ат эки азый болуп калды. Ошо ат экөөбүз чогуу келдик ынтымак командасына. Көкбөрүдөн башка спортко кызыкпайм, ушул көкбөрүгө эле кызыгып улак чаап жүрөм. Эми бул оюн көкбөрү деген бул кыргыздын канына сиңип калган оюн. Ошон буну ар бир кыргыз ойнош керек деп эсептейм. Учурда биз Ак Куула ат майданында турган кезибиз. Бул жерде ат оюндарын көрүүгө бул трибунага элдер жыштоот эмеспи. 21 мартта, 9 майда жана ошондой эле Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүндө. Ал эми учурда Sport Life көрсөтүүсү көкбөрү жөнүндө сөз кылып жаткандыктан, биз көкбөрүгө тийиштүү эрежелер жөнүндө биздин көрүүчүлөрүбүздө маалымат иретинде бөлүшө кетели деп чечтик. Бул албетте баарыбызга тааныгандай эле тайказан. Тайказандын бийиктиги 1 метр 20 сантиметр болушу керек. Ал эми жердеги чейими 4 метр 30 сантиметрди камтыш керек. Негизи көкбөрү эрежеге караганда сөзсүз түрдө тайказандын коштоосунда ойнолушу керек. Тайказан атайын аттардын коопсуздугу үчүн, спортчулардын коопсуздугу үчүн мындай желим менен дагы капталган. Бул атайын жаракаттан алыс кылууга дагы өбөлгө түзөт. Ошондой эле белгилей кетсек, Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстан болуп ассоциация түзүлгөндө анын эл аралык эрежесинде чийик менен ойнош керек дейт. Бирок көрүүчүлөрдүн жана ошондой эле көптөгөн көкбөрү сүйүүчүлөрдүн ою боюнча чийик менен оюн көкбөрү болбой калышы деп айтылат. Ал эми дал ушул тайказандын тереңдиги 50 сантиметрде түзгөн болсо, тайказандын диаметри 3,5 метр. Ал эми дал ушул ээндүүлүгү тайказандыкы 50 сантиметрде түзөт. Ал эми тактап айта кетсек, жалпы мен кесиптешим айтканда аянттын узундугу 200 метр болгон болсо, биздин тайказан аут линиясынан 30 метр аралыкта жайгашкан. Демек, бул тайказандан кийин дагы 30 метр аралыкта аттар оюн көрсөтсө болот дегенди түшүндүрөт. Ал эми эки тайказандын ортосундагы аралык жалпысан 140 метрди түзмөкчү. Бул аттын оңатканысынын себеби бул ат сергек болот, ушу оонаган денелери эз алып. Анткени бул постоянно оонаган жерлери бар, кумдан төгүп атайын жерди жумшак кылат, денесине өтпөс үчүн. Ошондо ат сергийт, дене оонаганда эз алат. 1-2 ай убакыт кетет ошол даярдаш үчүн. Күнүгө тренировка кылыш керек, бастырыш керек күнүнө, тере алат аттарды. Аттын өзүнүн адамдай эле буларда деле өзүнүн эмелери болот, позициялары. Бирөө коргоочу, жакшы ургандары коргоочуга кетет. Стартка барган күлүктөрү, казанга сайылган ошондон бөлүнөт. Сакалду атаңда, ак элечек апаңда, баары сүрөп кыйкырып, олтурушту катарга. Эрлер мыкты ойносон, элим көрүп той болсун, айкөл манас колдосун.
өз атты минердин алдында тазалап, щеткалап минип чыгабыз. Ушинтип баардык жерин кырып, катып калган жерлерин мындайларын минип келгенден кийин чаап. Бөлөк адамдар көрсө да мындай жакшы көрүнө тургандай кылып сулуулап чыгабыз да кыскасы. Бул ат командага келгенде экөөбүздүн жүзүбүз бири-бирибизге жактык. Ошодон бери өзүбүз адам өзү кандай тазалыкты карасак, аттарга да ошондой мамиле жасайбыз да. Ошо бир жактырбаган адам жактырбайт кээ биринде. Семирип кетсе, аябай семирип кетсе атка зыян эле болот. Булардын кыймылы жай болуп калат аябай. Дайыма бир формада кармаш үчүн бастырып тренировка кылдырып турабыз, бир 2 ай мурун улакка чабардын алдында. Биздин семиргенибиз атка дагы зыян болот да, оорураак болуп биртке. Бир эстеп жүрсөк, атка дагы өзүбүзгө да жакшы болобуз да биз. Кыймылыбыз кадамай болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы тапта ар бир көкбөрүчү спортсмен жигиттерибиз өздөрүнүн аттарын эртеңки оюнга даярдап жаткан чагы. Бирок тилекке каршы эртеңки оюнга ойнотто турган мынакей биздин менин жанымда турган Чубак мырза 2 жылдан бери ынтымак командасында ойнойт. Жана анын минип жүргөн аргымагы тилекке каршы баягы ташыркап калган. Анан дал ушул учурда кандай эмне кылыш керек? Буну кандай ылайыктырса болот? Эртеңки оюнга кантип даярдаш керек буну? Бул өтө серьезный деле травма эмес, бир аз алдырып калган жери, бээрин жууп тазалап, эртеңки оюнга дайын болуп калат. Демек, буга азыр кандай, мисалы, кандай дары-дармектер колдонулуш керек? Бул эми азыр жууп тазалап, отработка кылып, бир аз майстарды түшкөп коебуз. Азыр урматтуу телекөрүүчүлөр, бул аргымактыкы Чубак мырзанын айтымына караганда, бул травма анчалык деле көйгөй жаратпайт дейт, маселе деле жаратпайт экен. Бирок канча дагы аргымак үчүн бул кейиштүү эле нерсе. Балдар ушинтип чыгардан мурун баардыгы ушундай кийинип, анан биз команда жетекчилери да ушуларды карайбыз, балдардын коопсуздук жагын биринчи очередь бизге. Балдардын карап, ушу балдар уштап травма албай тургандай кылыпчы. Азыр бүгүнкү күндө азыр моюн кийип бүтөт. Анан будан кийинкиси ушу бул коопсуздук үчүн бул жак көрүп мындай катуу тизесине. Мындай алдынан урулганда, аттар урулганда ушул эме алат да, коргойт да ушуларчы. Анан булар шым кийип туруп, анан эле будан кийин өтүк кийип алат. Булар ар бир адамдын коопсуздугу үчүн да, уштап бир оюн менен эле балдардын ушу травма алып, кийинки оюнга чыкпай калбас керек да. Анан мына өздөрүнүн өтүктөрү бар. Атайын бул көкбөрүчүлөрдүн өтүктөрү ушундай узун болот, могу жактар. Анан могу такасы мындай узун болот. Бул эмнени билгизет? Бул деген жана эме алганда үзөңгүдөн чыгып кетпеш үчүн да. Атайын бул ошо такалып турат да ошо эмелерчи. Бул өздөрүнүн эмеси үзөң артка кетип калбай турган. Анан балдардын мына бул формасы, ынтымак былтыр кийип жүргөн формалары ошондо аркасында жазып болот. Номерлери менен ар бир оюнчунун. Бул материал дагы могу жагы мындай подкладкаларга коюлуп тигилет да. Бул жерге анткени бул жерде аттын тиши тийиши мүмкүн, же каршылаштын буту тийиши мүмкүн жонуначы. Ошто мына защиталыктын атайын калың болот. Жөнөкөндөгү футболдукундай жем болбойт да. Ама капталдары ушундай болот. Демек, кээ бир учурда кокусуна камчы тийип калган учурларда да сактай турган эмелер атайын аттарга. Бул балдар анткени могу жеңинин кыскасы дагы бул улакка эме кылганда тартылып калбаш үчүн, колдорго мишет этүү үчүн атайын жеңдер да кыска болот мына. Бул болсо тумак. Тумактын да мындай ушундай атайын ичине тигилет. Бул болсо мына түшүп калбаш үчүн байлап кое турган эмеси да. Бул ушундай көкбөрүнүн атайын ушундай тумактары башты коргойт да бул айтканда. Мындай атайын тумак жок кийип атайын бар. Танкага кийген. Ошондо илгери ушундай болчу, анан азыркы күндө бул эме болуп калды, ушундай бир ушундай форма болуп калды, идиний форма болуп, ушундар көп тигилип атат да. Бул адам аттын камчысы, ушу булардын айтканда ключу да, любой жерде жүргөндө газы ушу менен атты баягы эме кылып, ушу бир команда ушундай оюнчу даяр да.
ашты атайын чөп эмеш үчүн аттар бияк киргенден кийин аттарды бош кое беребиз. Ошондо ушул жерден кенен өздөрү ичинде жүрөт, жүргөн жок эле. Ушул жерден аштыдан чөп чечет. Бул жер болсо жемге атайын, жемге ылайыкталган жемди үч жерге эме алабыз да. Могу ар бир ат жабылат, мындай эмелер, ар бир эме диниктер жабылгандан кийин ар бир аттарын жазып койгонбуз бу жерге. Келген коноктор эме болсун депчи, билсин кайсыл кандай ат экенин. Биздин аттардын ар бир сарайда өзүнүн диниктер ушундай аттар бар да. Жараткан берген жагдайда тайманбас тайбас эр кайда. Жүрөгү батыр туусун тутар, мүрөгү жалтыр суусун жутар, жан кайда. Ошентип мынакей бүгүн сиздерге Sport Life көрсөтүүсүндө Талас облусунун курама командасы ынтымак командасы боюнча сөз кылдык. Алардагы спортчулардын абалы, аттарына түзүлгөн шарттар, алардын жетишкендиктери, ийгиликтери тууралуу аз да болсо маалымат менен бөлүшө алдык деген ойдомун. Ооба, жогорудагыдай эле сиздерге баамдап кеткенде ар бир аргымак үчүн мынакей бес турган ат сарайдын ичинде атайын бөлмөлөрү бар. Дал ушул жерде аттар эс алып, жана ошондой эле убагында жем чөбү берилип, жана ошондой эле эң бага таң калыштуусу десек болот, ар бир аттын бул жерде атайын ысымы дагы жазылган. Бул дагы болсо чек эмес, бул клубка биз андан дагы ийгиликтерди кааламакчыбыз. Ал эми ат адамдын канаты демекчи, аттарына күч кубат жана эң негизги ылдамдуулукту кааламап кетмекчибиз. Ооба, жана ошондой эле атына өзүнүн чабандеси жарашкан биздин мырзаларыбызга дагы ийгилик теле. Мына алдыдагы боло турган оюнда да жакшы бир кызыткан оюндарды көрсөтүшүн демекчибиз. Андыктан барыңыздарды Аккула ипподромунан 21 мартта бул кызыкка күбө болуп кетиңиздер деп коштошуу менен Sport Life көрсөтүүсү бүгүнкү көрсөтүүбүздө жыйынтыктамакчыбыз. Сиздер менен Азат Байбеков жана ошондой эле Жанара Эсенова болду. Көрүшкөнчө. Сары чапкан жан төрү, кабылан көк жалгып бөрү, кайратың таштолой, жүрөгүң солуп маш ботой, көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда, кайратың таштолой, жүрөгүң солуп маш ботой, көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда.